Бүгүн эртең менен Ак үйдүн алдында 200 адам чогулду. Митингчилерде бир эле жумуш орундарын сактап калуу талабы бар. Нааразы болуп чыккандар Борбор калаадагы Ош базарынын алыс эмес жерде жайгашкан илгерки ит базарынын, азыркы эски кийим-кечек, буюм тайымдарды саткан соода жайынын сатуучулары. С понедельника нас закрыли. Биз соода кылган жерди дүйшөмбү күнү жаап салышкан. Дубал менен тозуп бизди кое бербей жатышат. Биздин жалгыз кирешебиз эле. Мэрия бизге жардам бере албайт экен. Чындык издеп ушул жака келдик. Нааразы тараптын айтымында, Бишкек мэриясынын кызматкерлери Башаламан соода сатык аймагын январдын аягына чейин бошотууга мөөнөт берген. Кала бийлиги сатуучуларга башка жерден соода орундарын бөлүп берүүгө убада кылган. Талаш тартыштын баары Москва, Кулиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги 40 соток жер үчүн болууда. Биздин Московскийдеги базар пиво заводунун артында жайланышкан. Биз ошол жерде 10 жылдан бери ош жерде эмгектенебиз. Анан биздин базардагы адамдардын баарына ошол жерде кембагалдар, монда эме жетим жесирлер, буту жок, колу жоктордун баары ошол жерде иштейт. Өзүбүз деле ал жерде ден соолугубуз бүт баары кетип бүттү. Бизге ошол жерден базарды кайра эле пиво заводуна бербестен өзүбүзгө ачып берсин. Кала мэриясынын маалыматы боюнча дубал менен тосулган аймак сыра өндүрүүчү заводдун менчиги. Бул жер башынан эле ишкананын карамагында болгондуктан бийлик дагы Башаламан соода сатык жайлардын арылтууну көздөп жатат. Ири ишкана казынага салык төлөйт. Ал эми көбүнчө ишкерлер соода кылганга уруксаат жок дейт мэриядан. Там есть место у частника, который... Башаламан соода кылгандар менен жеке ишкананын ээси жолугуп, жеңилдиги бар акылуу орундарды берип жатат. Бирок элдер акча төлөгүсү келбейт экен. Сыра заводу өндүрүшүн кеңейтип жатат. Жылына эле соцфонддо эске алганда 200 миллион сом салык төгөт. Шаар бийлиги митингчилерге жаңы соода орунун даярдап койгон. Элдердин нааразычылыкка чыгуусуна негизделе жок экенин белгилешет. Хищники, которые сейчас митингуют возле Белого дома, это... Азыр Ак үйдүн алдына митингге чыккандар туш келди соода кылып көнүп калган өтө эле тажрыйбалуу соодагерлер. Алар завод жанынан 40 сотый жерди ээлеп турушкан. Биз Ош базарынын тротуарында тирлик кылгандарды алып 1 жылдык мөөнөткө заводдун жанында соода кылганга уруксаат бергенбиз. Эми ишкана өзү үйгө убакыт келди. Бирок соодагерлер жаңы соода оруну туурасында уккулары жок. Кардарларды күтүп алган соода орундарын бошотуп берчүдөй да эмес. Орун которуп соодага терс таасирин тийгизерин жүйө келтиришүүдө. Улукбек Кутманбаев, Айнура Исмаилова, Бакыт Кулчуманов, Рамазан Сушонло, Вести Бишкек.